Мадинага көчүүчү сахабалардын баары кетип бүттү. Алардын баарынын жетип жайгашканы маалым болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кетүүгө даярдана баштады. Кетүүчүлөрдөн Абу Бакр экөө эле калган болчу. Курайш капырлары болсо ага каршы кандай иш кылуу керек экендигин талкуулаш үчүн атайын чогулуш өткөрдү. Аны Меккеден кууп чыгаруу керек дешти кээ-бирлери. Ал динди башка жактарга да таратып жиберет деп, бул ойго Абу Джахил каршы чыкты. Анда эч жака чыга албас кылып аны байлап салыш керек деди. Аны Хашимдер келип чыгарып кетишет деп, бул ойго Абу Джахил дагы каршы чыкты. Анда эмне кылуу керек дешти. Аны өлтүрүп гана кутулуу керек деди. Ушул ой Курайштардын баарына жакты. Бирок кантип деген суроо туулду. Ушул маселеге келгенде ойлонуп калышты. Акыры буга да жооп тапты. Ар бир урудан бирден жигит чыксын деди. Анан ошолор Мухаммадты өлтүрсүн деди Абу Джахил. Анткени анын туугандары урулардын бардыгына каршы чыгып, кун төлөт албайт деди. Бардыгы бир ооздон макулдашып, арам ойду түн ичинде ишке ашыра турган болуп тарап кетишти. Ошол күнү Жабрейил келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түн ичинде көчүп кетүүсүн айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дароо Абу Бакрга барды да бүгүн түн ичинде чыгып кетебиз деди. Мен сага жолдош боломунму деп Абу Бакр кызыгып сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыска гана ооба деп жооп берди. Бул сөздү уккан Абу Бакр кубангандыгынан ыйлап жиберди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алиге келип, ага үй бүлөнүн аманатын тапшырды. Жана түн ичинде өзүнүн төшөгүнө барып жатуусун суранды. Түн кирери менен капырлар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнүн жанына чогулушту. Алар чыдамсыздык менен пайгамбарыбыздын үйдөн чыгуусун күтүп жатышты. Пайгамбарыбыз колуна бир уч топуракты алып, биз аларды алдынан да артынан да тосуп койдук. Аларды ороп салдык. Алар көрө алышпайт деген аятты окуп, акырын чачып койду. Анан үйдөн чыгып кетти. Ясин сүрөсүнүн 9-аяты. Эшиктен көзүн албай турган капырлардын жанынан өткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина тарапка эмес, тескери жактагы тоону көздөй бет алды. Бул тоого алып чыгуучу бир гана жол бар эле. Тоонун боруна жаңы гана көтөрүлө баштаган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артына кылчайып бир карады. Алыстан карарып Меккенин караны көрүнүп турду. Туулган жер, балалык күндөр өткөн жер, турмуштун ачуусун да, таттуусун да таткан жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көзүнөн сызылып чыккан жаш сакалынан ылдый агып кетти. Мен сени жакшы көрөрүмдү Аллах билет. Эгер мени кууп чыгышпаганда, мен сенден кетпейт элем, о менин кереметтүү Меккем деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам титиреген үнү менен акыркы коштошуу сөзүн айтты дагы өйдө көздөй кадам шилтеп жөнөдү. Тоонун башында Сабыр үңкүрү бар. Меккеден Сабырга чейин 1,5 сааттык жол. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул убакта 53 жашта. Абу Бакр болсо 51 жашта эле. Бирок жаштарынын улуулап калганы да, тоонун бийиктиги да аларга тоскоол боло алган жок. Жүрөктөгү бекем ишеним, денеге күч берип, талыкпай шилтеген кадамдары аларды Сабыр үңкүрүнө жеткирди. Капырлар бир топко чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үйдөн чыгат деп күтүп турушту. Акыры чыдамы кеткен бирөөсү үйгө кирип барды. Анын артынан баары кирип барышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төшөгүндө тынч гана уктап жаткан Алини көргөндө гана алданып калгандарын билишти. Пайгамбарыбызды Меккеде жок экендиги дароо эле элге жарыя болду. Капырлар ар кайсы жерлерди тинтип издеп башташты. Абу Джахил шаардын айланасын бир катар айланып, анан Абу Бакрдын үйүнө келди. Үйдө кызы Асма бар эле. Эшиктен кирип келген Абу Джахил «Атаң кайда?» деп кыйгырды. «Билбеймин» деди Асма. Абу Джахил кайра-кайра сурады.
Асма билбеймин дегенден башка сөз айткан жок. Жини кайнап, көздөрү кызарган Абу Жахил аны жагына бир чаап жыга койду. Ордунан араң туруп жаткан аялга "Атаң кайда?" деп жатам деп кыйкырды. Билбеймин деген алсыз үнү менен баягы эле сөздү кайталады Асма. Мындан эч нерсе чыкпасына көзү жеткен Абу Жахил жинденип сыртка чыгып кетти. Чындыгында Асма пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен атасынын кайда экендигин жакшы билет болчу. Курайыштар айлананы бүтүндөй тинтип чыгышты. Ал эмес, бир топ капырлар Сабыр үңкүрү тарапка келишти. Үңкүрдүн оозуна жакындап келе жатканда капырларды көргөн Абу Бакыр чочуп кетти. Кадамдардын добушу улам жакындаган сайын жүрөгү дүкүлдөп жатты. Акыры капырлар үңкүрдүн оозуна келишти. Мына эми эңкейип карайт дагы андагы экөөнү көрүп калат. Жок, эмнегедир алар эңкейип кадамдын алдыларын караган жок. Бир аз көңүлү тынчыган Абу Бакыр: "О Аллахтын элчиси, эгер алар эңкейип карашса, бизди көрүп калышмак" деп акырын шыбырады. Абу Бакыр: "Коркпогун, үчүнчүсү Аллах болуп турса, эки адам үчүн эмнеге коркосуң" деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакырдын көңүлүн тынчытты. Абу Бакырдын көңүлү тынчыды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакырдын ийнине башын коюп жүрүп жатып уктап кетти. Аллахтын эң сүйүктүү пендесине ушундай абалда жолдош кылып койгон Аллага шүгүр кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды ойготуп алуудан этияттап кыймылдабастан олтурду Абу Бакыр. Арадан 3 күн өттү. Бул күндөрү түн ичинде Асма тамак алып үңкүргө келип турду. 7 айлык боюнда бар аял 2 жолу тамак алып тоо башына чыгып келди. 3-чү күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен Абу Бакыр тоодон түшүп, гербендер баспаган жол менен сапарга жөнөштү. Бирок аларды алыста бара жатканын көргөн адамдардын бирөөсү көрүп калып, Курайыштарга кабарлоо үчүн жөнөдү. Анткени Курайыштар ким Мухаммадты таап келсе, ага 100 төө беребиз деп убада кылган эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куран окуп бараткан. Абу Бакыр болсо айланасын кылдаттык менен карап, этияттап бара жатты. Бир убакта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакырга мындай деди: "Абу Бакыр, мен үчүн коркуп жатасыңбы?" деди. "Оба, о Аллахтын элчиси" деди Абу Бакыр. Пайгамбарыбыз кайра: "Менин ордума өлүмгө барууга даярсыңбы?" деди. "Даярмын, о Аллахтын элчиси. Мен өлсөм бир адам өлөт. Сиз өлсөңүз бүтүндөй үммөт өлөт" деп жооп кайтарды Абу Бакыр. Аңгычалардын артынан күлүк ат менен атын чаап Сурака ибн Малик деген капыр жетип келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колун көтөрүп: "О Аллахым, сен бардык нерсеге күчүң жетүүчүсүң. Булардан өзүң каалагандай куткаргын" деп дуа кылды. Сураканын атынын буту кумга батып түшүп, өзү аттын үстүнөн учуп кетти. Ордунан ыргып туруп, атына мине калган Сурака кайра жакындап келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экинчи жолу дуа кылды: "О Аллахым, сен бардык нерсеге күчүң жетүүчүсүң. Булардан мени өзүң каалагандай куткаргын" деди. Сурака дагы жыгылды. Бирок жерде жатып калбастан кайра атына минип дагы чаап жетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үчүнчү жолу колун көтөрүп: "О Аллахым, сен бардык нерсеге күчүң жетүүчүсүң. Булардан мени өзүң каалагандай куткаргын" деди. "Булардан өзүң каалагандай куткаргын" деди. Аттын буту кумга дагы кирип кетти. Аттын башынан алыс учуп кеткен Сурака үнүнүн болушунча кыйкырды: "Эй Мухаммад, сага бара албасыма көзүм жетти. Эми мени тынч кой" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Кете бергин, сага эч ким тийишпейт" деди. Сурака кайра кыйкырып: "Сени алып барсам 100 төө алат элем. Андан куру калдым. Мага бир нерсе таштап кетпейсиңби" деди. Алыстан кыйкырып Сурака. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Сага Перс падышасы Кисронун кийимин беремин" деди. Эч нерсе түшүнбөгөн Сурака дең дароо болуп, алыстап бара жаткан эки каранды карап калып калды. Бул окуядан ала турган үлгүлөр: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
Меккеден көчүп кетүүчү күнү Алиге барып, аны үй бүлөгө аманат болууга жана кечинде төшөгүнө жатып турууга чакырды. Ошол учурда Али 23 жашта эле. Мындай жооптуу ишке жаш болсо да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны тандады. Демек, адамдын жашы анын кылган ишине тоскоол боло албайт экен. Али динди кабыл алган кезде 10 жашта болчу. Ал эми 23 жашында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аманатын сактап калды. Ошол түндү эскерген Али мындай дейт: ошол кечеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төшөгүндө уктагандай бейпил уйкуну эч качан көргөн эмесмин, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллага тобокел кылып Меккеден жөн эле чыгып кеткен жери жок. Чыгуудан алдын бир канча иштерге пикир кылып анан чыкты. Биринчи, өз төшөгүнө Алини калтырып кетти. Экинчи, күндүзү Абу Бакырга кетүүсү жөнүндө кабар берди. Үчүнчү, үйдүн артынан чыгып кетти. Төртүнчү, Мадина тарапка эмес, тескери тарапка кетти. Бешинчи, жол көрсөтүүчү, тамак ташуучу, кабар жеткирүүчү адамды даярдап койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул амалдарынан Аллага тобокел кылуунун кандай шарттары бар экендигин көрө алабыз. Эмне себептен 1,5 сааттык аралыктагы бийик тоого жашы өтүп калган эки адам басып чыкты. Алла Таала бурак сыяктуу жаныбарды жөнөтүп коюуга кадыр эле го. Данышман Аллахтын пенде өз мээнети менен аракет кылсын деген хикмат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени карап көз жашын агызып, андан кеткизи келбей турганда Аллах Таала шаардын четинен бир киши чуркап келип: "Эй Муса, төбөлдөр сени өлтүрүү тууралуу сүйлөшүп жатышат. Дароо шаардан чыгып кет. Чындыгында мен сага насаат айтуучуларданмын", деди. Ошол учурда Муса корко баштады да шаардан чыгып: "О Аллах, мени залым элден куткара көр" деп дуа кылды деген аятты түшүрдү. Касас сүрөсү 20-25 аяттары. Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга андан алдыңкы өткөн пайгамбарларды үлгү кылды. Эгер биздин башыбызга ушундай абал келип калса, бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үлгү. Алла Таала Абу Бакырды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолдош кылуу менен бизге сахабалардын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсү кандай деңгээлде экендигин көрсөттү. Сабыр үнкүрүндө отурган мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Абу Бакыр ийнене башын жөлөп уктап кетти. Ошол убакта Абу Бакырды бир жаныбар катуу чагып алды. Оорунун катуулугунан анын көзүнөн жашы чыгып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бетине тамып кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ойгонуп, Абу Бакырдын ыйлап олтурганын көрүп, таң кала: "Сага эмне болду?" деп сурады. Абу Бакыр бир жаныбар чакканын айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эмне үчүн андан сактанбадың?" деп сурады. Абу Бакыр: "Сени ойготуп албайын дедим, о Аллахтын элчиси" деп көз жашын сүртүп жооп берди. Жолдо бара жатканда Абу Бакыр бир аз сүт таап келет да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берет. Ушул окуя жөнүндө Абу Бакыр мындай дейт: "Мен сүттү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бердим. Ал сүттү ар бир уртаган сайын менин суусундугум канды. Ал мага сүттү берген убакта менин суусундугум канып, курсагым тоюп калган эле", деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин ордума өлүмгө даярсыңбы деген суроосуна: "Мен өлсөм бир адам өлөт, сен өлсөң бүтүндөй үммөт өлөт" деп жооп берген Абу Бакыр диндин таркалуусу үчүн өлүмгө даяр эле. Абу Бакырдын сүйүүсүнүн күчтүүлүгүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн тынчсыздангандыгын Аллах Таала унутта калтырган жок. Аны кыяматка чейин сакталган Куранда: "Силер ага жардам берсеңер деле, аны капырлар Меккеден кууп чыкканда, үнкүрдө эки адамдын бири болуп турганда, ага Аллах жардам берген. Ошол кезде жолдошуна: кайгырба, чындыгында Аллах биз менен бирге" деп айтты. Аллах ага өз бейпилдигин түшүрүп, силер көрбөгөн аскерлер менен кубаттады. Ошентип капырлардын сөзүн төмөн кылды.
Аллахтын сөзү бийик. Аллах мартабалуу, данышман деген аят түшүрдү. Тоба сүрөсү 40-аят. Аял затына күзгү болууга татыктуу болгон Асма бинту Абу Бакр 7 айлык боюнда болгонуна карабастан Сабр үңкүрүнө 2 жолу тамак көтөрүп келип кеткен эле. Абу Жахилдин катуу азабына туруштук берип, атасы жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө ооз ачкан жок. Анын мындай чыдамдуу жана кайраттуу болуусуна Аллахтан келген аманатты динди сактоого болгон аракети гана себеп болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Курайш капырларына кармап берип, 100 төөнү алгызы келген Суракага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кетип баратып, Перс падышасынын кийимин беремин деп айтып кеткен эле. Умар халифа болуп турган мезгилде Персияны өз карамагына алат. Ошондо минбардын үстүнө чыгып, Сурака бул жерде барбы деп сурайт. Картайган Абышка адамдардын алдынан чыгып, падышам, мен Суракамын дейт. Умар колуна Перс падышасынын кийимин кармап, могуну пайгамбару саллаллаху алейхи вассалам убада кылган эле. Аманатты алгын деп Сураканын колуна карматты. Адамдардын баары пайгамбару саллаллаху алейхи вассаламды эстеп ыйлап жиберишти. Падышанын кийимине көз жашын сүрткөн Сурака: "О Аллахтын элчиси, сен качан жалган сүйлөчү элең? Мен сенин убадаңды аткарарыңа ишенгенмин" деп бышактаган бойдон үйүнө карай басып кетти.